Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Бүгүн биз Кыргызстандын физикалык география сабагынан онлайн сабак өтмөкчүбүз. Урматтуу окуучулар, биз буга чейин Кыргызстандын физикалык географиялык райондоштурууда провинцияларды Түндүк, Борбордук, Ички Тянь-Шань жана Ысык көл уйдуңдары менен таанышканбыз. Бүгүн силер менен сабакта Түштүк Батыш Тянь-Шань провинциясын картадан көрсөтүп, анын географиялык абалы, климаты, ички суулары, өсүмдүктөрү, топурактары жана округтары жөнүндө маалымат алабыз. Ал Фергана өрөөнүнүн түндүк бөлүгү Чаткал суусунун алабы менен бирдикте Түштүк Батыш Тянь-Шань деп аталат. Жалпы аянты 26.000 километр квадратка барабар. Анын чек аралары түндүгүнөн Пискем кыркатоосу менен Талас ала тоосунун кырлары аркылуу өтүп, Атойнок тоосунан Нарындын өрөөнүнө түшөт. Нарындын Кууш капчыгайларынан кайра көтөрүлүп, Фергана тоо тизмегинин кыры менен Алай кыркатоосунун чыгыш учуна барып такалат. Ал жердеги Фергана тоо тизмегинин эң бийик жери Үссейит чокусунан Алайкуунун өрөөнүн бойлоп Тар суусуна келип, анын өрөөнү менен Өзбекстандын чегине барып такалат. Андан аркы чеги мамлекеттик чек ара аркылуу кайра Пискем кыркатоосуна келет. Бул жерде балдар, силер көрүп турган Фергана тоо тизмектери. Фергана тоо тизмектеринин эң бийик жери Үссейит чокусу. Анын абсолюттук бийиктиги 4818 метрге чейин жетет. Түштүк Батыш Тянь-Шандын климаты. Провинциянын чет жагындагы тоо этектери кышы мейлүн, жайы ысык келет. Июлдун орточо температурасы 25-27 градус жылуу болсо, январдын орточо температурасы -1 градустан -5 градуска чейин суук. Жылдын жылуу мезгили 210-225 күнгө чейин созулат. Кыштын күнү температуранын эң төмөнкү түшкөнү -26 градустан -28 градус Цельсияга жетет. Ал эми жайкы температура 41-42 градус жылуу болуп эсептелинет. Тоо этектеринде жаан-чачын аз түшөт. Ал жерлерде 120 мм 400 мм чейин түшөт. Ал эми жаан-чачын эң көп жааган жерлер Фергана тоо тизмегинин капталдары, өзгөчө батышка, Түштүк Батышка караган өрөөндөрдүн төрлөрү. Жазы суусунун алабында 1300 мм, салым маликтин ичинде 700 1000 мм, ал эми Актирек абада болсо 900 1000 мм чейин атмосфералык жаан-чачын түшөт. Түштүк Батыш Тянь-Шандын суулары. Агын суулардын бардыгы Сырдарыянын алабына кирет. Дарыялары сууну кышында топтолгон кардын эришинен жана жазгы жааган жамгырдын сууларынан куралат. Чаткал суусу Чырчык дарыясынын негизги түзүүчүсү. Кара суу, Пачата, Нарын дарыясынын оң куймалары, Ала Бука, Касансай жана Сумсар Сырдарыяга куюшат. Фергана тоо тизмегинен агып чыккан Майлы суу, Кара үңкүр, Көк Арт жана Жазы Кара дарыянын оң куймалары. Ал эми Каракулжа менен Тар суусу Кара дарыянын түзүүчүлөрү болуп эсептелинет. Бул жерде балдар, Түштүк Батыш Тянь-Шандагыдын эң кооз көлдөрүнүн бири Сары Челек көлү жана Сары Челек биосфералык коругу жөнүндө видеороликтке көңүл бургула.
Мына балдар, силер түштүк батыш Тянь-Шандын эң кооз жана керемет жерлеринин бирине көрдүңөр. Түштүк батыш Тянь-Шандын токойлору. Түштүк батыш Тянь-Шандын токойлору эң баалуу генофонд болуп эсептелинет. Жер шарында табигый өскөн жаңгак токойлору ушул жерде гана кездешет. Жаңгакты илимий адабиятта грек жаңгагы деп аталып калышынын себеби бизден эрага чейинки Александр Македонскийдин согуштарынан кийинки Грекияда биринчи маданиятташтырылган. Жаңгак токойлору суу алабын коргоодо, тоо капталдарын эрозиядан сактоодо чоң мааниге ээ. Жаңгак жыгачы эң баалуу болуп эсептелинет. Андан эмерек жасоону да пайдаланышат. Мөмбө жаңгак токойунун табигый жана чарбалык маанисин эске алып, ал жерде коруктар уюштурулган. 1959 жылы Сары Челек коругу уюштурулган. Сары Челек коругу 1979 жылы ЮНЕСКО тарабынан биосфералык корук деп катталган. 1979 жылы Бешарал коругу уюштурулган. Округдары. Чаткал өрөөнү. Чаткал өрөөнү түштүк батыш Тянь-Шандын эң батыш тарабын ээлейт. Түндүк Фергана округу Чаткал кыркатоосунун түштүк капталын жана Ат-Ойнок кыркатоосунун түштүк батыш капталын дагы түздүктөрдөгү Өзбекстан менен болгон чек-арага чейин камтыйт. 3. Түндүк Чыгыш Фергана округу Фергана тоо тизмегинин түштүк батыш капталын, бөксө тоолорду, адырларды жана жантайыңкы түздүктөрдү ээлейт. Топурагы жана өсүмдүктөрү. Топурагы жана өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук боюнча жайгашкан. Тоо этегиндеги түздүктөрдү жана адырларды боз топурактуу, шыбак баялыш эфемерлүү жарым чөлдөр ээлейт. 1000–1200 метрге чейин шыбак кылкандуу кургак далалар таралган. Тоо капталдарында мисте сейрек токойлор кездешет. 1200 метрден 1500 метрден 2500–2800 метрге чейин бозомтук жана күрөң топурактуу токой аралашкан шалбалуу талаа жайгашкан. Ушул алкакта неоген мезгилинен сакталып калган жаңгак мөмө токою бар. Жаңгак мөмө токоюнун ийри массивдери болуп, Майлы суу, Кара үңкүр, Көк Арт сууларынын алаптарында кеңири таралган. Бул округда дыйканчылык жакшы өнүккөн. Мына балдар, бүгүн силер Кыргызстандын түштүк батыш бөлүгүндө жайгашкан Түштүк батыш провинциясы жөнүндө маалымат алдыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.